28 апрелде Бишкекте бош иш орундары жана кесиптер жарманкеси өтүп, анда 6000ден ашык бош иш орундар боюнча маалымат айтылды. 70тен ашык алдыңкы ишканалар чогулуп, 10 университет, 20 кесиптик лицейлер жана окуу борборлору адистерди даярдоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берди. Электрооборудование боюнча энергетиктерди окутабыз. Алдырында заманбап технология менен окуп жатабыз. Анын бирин мен сиздерге азыр көрсөтүп берейин. Бир канча алыс аралыкта туруп башкардак болот. Ал эми электр кыймылдаткычы да бар бул жерде камтылган. Муну дагы биздин студенттер толук кандуу окуп үйрөнүшөт. Мына өзүңүз көрүп атасыз бул жерде. Ал эми биз буга чейин колдонуп келген салттуу өчүрүп күйгүзүүчү. Мына экөөнүн айырмачылыгын байкап көрүп атат окшойсуздар. Бизде ар кандай кесиптер бар. IT тармагы бар, энергетика, токар, автослесарь, автоэлектриктер, программисттер, печатниктер, графический дизайнер бар. Бизде окуу мөөнөтү жалпы 1 жыл. Бизде бюджеттик основа бар. Жатакана бекер. Биздин кесиптик лицей азыркы бардык жаңы оборудованиялары менен, жаңы окуу куралдары менен жабдылган. Иш-чаранын негизги уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Германиянын эл аралык кызматташтык кому тарабынан ишке ашырылып жаткан иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү долбоору. 100гө чукул компания өзүнүн бош орундарын сунуштап атышат. Андан тышкары 20 окуу жайлары бул жерде өздөрүнүн кайсы багытта окуусун алып барат ошол боюнча маалымат берип атышат. Ушундай аянтчада бири-бири менен жолугуп, бири-биринен маалымат алып, кандай жумуш орундары бар, кандай талаптар ошол жумуш орундарга коюлат, алса болот. Андан тышкары биз дагы жакшы спикерлерди чакырдык. Ушул спикерлер өздөрүнүн тажрыйбасын айтып, өзүнүн өткөн эмгек жолун айтып берсин, жаш муунга өзүнүн примерин берип кетсин деген максатта.